Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын жүрүшү 20-кылымдын ортосунда 1946-жылы Австралияда болуп өтөт. Биз а дегенде эле түн жамынып ээрчишип келе жаткан эки унааны көрөбүз. Жол жакшы көрүнбөй жаткандыктан алдыдагы унаа бир кезде жолдон чыгып кетип, унаанын ичиндеги жүктөлгөн жүктөр түшүп чачылып кетет. Көрсө булар кайсы бир банктан алтындарды уурдап келе жаткан кримтөбөлдөрдүн тобу болуп чыгат. Банда башчысы Дилан дароо эле ачууланып, чачылган алтындарды жыйнатып, унааны башкарууга экинчи адамды отургузат. Андан арыда шашып эле жүрүп жөнөшүп, бирок шашкандыктанбы же жолдун жамандыгынанбы айтор. Бир кезде унаа кайрадан жолдон чыгып ала салып кете жаздап, түз эле барып дарыяга кирип кетти. Бактыга жараша унаанын ичиндеги Диландын эки адамы сыртка чыгып, жээкке сүзүп чыкканга мүмкүн болду. Анда каары бетине чыккан Дилан аларды жээктен тосуп алып, унааны сууга чөктүрүп жиберген экөө болсо, биз алтындарды кандай кылсак да алып чыгып беребиз деп жалынганына карабай, Дилан аларга силердин ишиңер бүттү деп айтат да өлтүртүп салып кетип калат. Ал эми кийинки көрүнүштө биз профессионалдуу суучулдар Эрни, Клара жана кара терлүү Джейми менен таанышабыз. Алардын мындай иш менен алектенип келе жаткандарына бир топ эле жылдын жүзү болуп калды. Бирок акыркы кездери аларга киреши алып келе турган жумуш чыкпай. Алардын жумушу бир топ азайып, эгер дагы эле ушундай улана бере турган болсо, алар жакында өздөрүндө бар баардык нерсени сатууга туура келмек. Бир компания менен иш боюнча келишим түзүшүп, бирок ал компания дагы эмнегедир булар менен иштешүүдөн баш тартыптыр. Ошентип иштери жакшы жүрүшпөй жаткан суучулдарга эртеси күнү таң эртеле жанагы Дилан деген кримтөбөл адамдары менен келип калат. Албетте суучулдардын жетекчиси Эрни болгондуктан дароо эле анын бөлмөсүнө кирип сөздү башташып, Дилан Эрниге менин досум түндө келе жатып унаасын дарыяга чөктүрүп жибериптир. Ал бул жерден бир канча алыстыкта жатат. Ал эми унаанын ичинде болсо мага керектүү буюмдар бар болчу деп айтып, ошону мага алып чыгып бере аласыңарбы деп сураса, Эрни жаман эч нерсени ойлобой эле албетте алып чыгып беребиз деп макулдугун берет. Анда эки тарап иш акысын сүйлөшүп, Эрни бир топ суммадагы акчаны сурап, ошону менен катар эле бизге кээ бир жетишпеген нерселер, кээ бир шаймандар бар. Ошолорду бизге таап алып келип берсеңер абдан жакшы болот деп айтса, Дилан Эрнинин алдына ал сурагандан да 2 эсе көп акчаны таштап, бул акчаны алганда тезинен ишти баштагын. Эгер ишти тез аранын ичинде кынтыксыз аткарып бере турган болсоң, мен сага дагы ушунча суммадагы акчаны берем деп айтат. Анан да Эрни Диландан унаанын ичинде кандай буюмдар бар эле, биз эмнелерди алып чыгышыбыз керек деп сурап баштаса, Дилан ага, мен ашыкча суроолорду берген адамдарды жаман көрөм. Биз бири-бирибизди түшүндүк деп ойлойм, болгону ишти кылгыла деп айтат. Анда Эрни албетте мынчалык көп акча үчүн макул болуп, алар кеткенден кийин Клара менен Джеймиге болгон иштин жайын түшүндүрүп берет. Клара болсо бул иште бир манден бар экенин дароо түшүндүбү айтор. Биз биринчиден баардыгын тактап албайлыбы, бул адамдар өздөрү кимдер жана ал жактан эмне буюмдарды алып чыгышыбыз мүмкүн деп сурап баштаса, Эрни Кларага бир топ суммадагы акчаны көрсөтүп, биз бүтсөк дагы ушунча акча алабыз. Бул бизге Кудайдан келген бир жардам болду. Эгер бул иш болбогондо биз жакында толук банкротко түшүп калат элек деп айтат. Акчаны көргөндө албетте Клара дагы бир тарабынан сүйүнүп, дароо эле шаймандарын жүктөнүшүп, ошол дарыянын жээгине жөнөп калышат. Бир канча чакырым жүргөндөн кийин жолдун жээгинде Диландын адамы аларды күтүп жаткан болуп, жээкке жетип Дилан аларга болжолдуу жерди көрсөткөн соң, суучулдар шаймандарын орнотушуп, суучулдук кийимдерин кийине башташат. Дилан Эрнинин командасындагы 3 адамдын бири кыз экенин, бирөөсү болсо кара терлүү Джейми экендигин көрүп, деги силер бул ишти аткара аласыңарбы дегенсип, кара терлүү Джеймини болсо адам катары да көрбөй коет. Ошентип процесс башталып, Клара менен Джейми суучулдук кийимдерин кийип алышып, дарыяга түшүп кетишет. Дарыя тунук эмес болгондуктан төмөн жакта кол чырактардын жардамы менен дагы араң эле көрүнүп жатты. Эрни болсо зым арканды улам чубап, командасы менен тынымсыз байланышта болуп жатты. Команда дарыянын алдындагы ар кандай бутактар, балырлар жана башка тоскоолдуктардан өтүп отурушуп, акыры бир жерде жаткан унааны таап келишет. Албетте дарыянын агымы өтө эле жай болгондуктан унаа ордунда эле болчу. Клара менен Джейми унаанын ичине бир аз көз жүгүртүшүп, эми гана унаанын арткы бекилип калган эшигин ачканга аракет кыла башташканда, дал ушул жерден кызык иш башталып эле Джейми бир нерсени байкап калгандай болду. Ал Кларага тигил жактан чоң бир нерсе өтүп кетти окшойт деп айтып, бирок Клара ага көп деле көңүл бурбай унаанын ичиндеги ачкычты алганга аракет кыла баштайт. Ошондо Кларанын башындагы чоң темир тулганы бир нерсе сүзөт иштеп, аны сүйрөп кеткенге аракет кылып, бирок аркандын жардамы менен сүйрөй албай калат. Ошондо Джейми бул жерде акула бар экендигин көрүп, Эрниге тезинен арканды тарт деп кыйкырат. Эрни дароо эле арканды тарта баштап, бир аздан соң Клара менен Джейми жээкке чыгып келишкенде, Эрни Кларанын баш тулгасын чечип, анын эсин жоготконун көрөт. Клара бир аз убакыттан кийин гана эсине келип, ал эми Эрни болсо Кларанын темир баш кийимине кыпчылып калган тишти таап чыгат. Бул албетте акуланын тиши болчу.
Анда Дилан суучулдарга кайдагыны айтпай калатчы, бул дарыяда кайдагы акула болмок эле. Акыл эсиңер жайындабы деп ар нерсени сүйлөп баштаса, Джейми акуланы өз көзү менен көргөнүн айтып, Эрни менен Клара болсо бул дарыяга океандан акулалар ар дайым өрдөп келишет. Ушул аймактарга чейин келип уруктугун ташташат. Эми биз өз өмүрүбүздү тобокелге салып, кайрадан дарыяга кирбейбиз. Силер акуланы өлтүрсөңөр гана биз силердин ишиңерди андан ары аткарып беребиз деп айта башташат. Анда мыкаачы Диландын ачуусу келип, бирок өзүн кармап, адамдарын алып дароо эле бир жака жөнөп кетишти. Алар кечинде кайра кайтып келишип, биз балыкчыны жалдап келдик. Эртең балыкчы келип, жанагы акулаңарды өлтүрөт. Андан кийин ишти кыласыңар деп айтып түнөп калышып, эртеси эрте менен ал жерге шаардык полиция келип калганын көрөбүз. Ал бул жерде эмне болуп жатканын сурап, болгон иштин жайын уккан соң полиция Диланга "Унаа кулап кетсе эмне үчүн полицияга кабар бербедиңер" деп сурайт. Анда Дилан жанындагы адамды көрсөтүп, "Унаанын ичинде ушул адам болчу. Ал тез эле сүзүп чыгып кетти. Бизде эч кандай коркунуч болгон жок" деп коет. Аны уккан полиция андан ары жөнөп кетти. Көп өтпөй ал жерге кечеки Дилан жалдаган балыкчы да жетип келип, "Мага жардам катары 2 адам керек" деп Диландын бир адамын жана кара терлүү Джеймини өзүнө алып, дарыянын ортосуна сүзүп барат да өзүнүн аңчылык ишин баштайт. А дегенде эле ал акуланы өзүнө тартуу үчүн малдын канын жана эттерин сууга таштап, андан соң кайрымагын салып бир топко чейин күтүп отурушат. Тажрыйбалуу балыкчы көп өтпөй эле акуланы кайрымакка түшүрүп, бирок акуланын ал ойлогондон да чоң экендиги кайрымагы сынып калгандан кийин билинет. Ал жанына 2 адамды алып алганынын себеби акула суу үстүнө чыккан кезде аны мылтык менен аткылаш керек эле. Дал ошондой учур болуп, Джейми мылтыкты алып акуланы бир канча жолу аткылаганга мүмкүн болуп, бирок тескерисинче акуланын жинине тийип алыштыбы айтор. Акула күтүлбөгөн жерден келип кайыкты сүзүп кетет. Мындайды күтпөгөн үчөө сууга кулап түшүшүп, кайра жанталашып кайыкка чыгып жатышкан кезде акула жанагы балыкчыны жара тартып андан ары сүйрөп кетип калды. Коркуп калган экөө кайыкты айдап дароо эле жээкке чыгышып, бирок Дилан аларды "Эмне кылсаңар да акуланы өлтүргүлө" деп кайра жөнөтө баштайт. Ошондо Эрни бул Дилан деген адам жеткен мыкаачы экенин түшүнүп, "Биз болду, мындан ары иштеше албайбыз. Мен сенин акчаңды толугу менен кайтарып берем" деп айтып жөнөп жатса, Дилан тапанчасын алып чыгып Эрниге такап, "Силер эми болду, менден эч жака качып кете албайсыңар. Ишти кыласыңар, андан соң гана кетесиңер" деп айтат. Анан да унаанын ичинде бир канча салмактагы алтындар бар экенин айтканда, Эрни жана анын командасы булар кирим төбөлдөр экендигин толугу менен түшүнүшүп, эгер айтканды аткарышпаса дароо эле бир жаңсыл кылып коёорун да түшүнүшөт. Эми алар акулага карабай эле суу алды менен жанагы унаага жетип барып, сүйрөп барган тактайчага алтындарды жүктөп, андан соң кыймылдаткыч менен тарттырып алмакчы болушат. Бул жолу Эрни Кларанын сууга түшүүсүнө жол бербей өзү Джейми менен түшө баштап, план боюнча дарыяга эт салышып акуланы дагы кайрымакка түшүрүшөт. Кайрымак болсо аркан аркылуу бакка байланган. Акула арканды жулкулдатып кайрымактан чыга албай жаткан мезгилде Эрни менен Джейми тездик менен унаага жетип барышат. Унаанын артын ачып, алтындардын баардыгын жүктөшүп, андан соң кыймылдаткычты иштетип көрүшсө, кыймылдаткыч ошончо салмактагы жүктү тарта албай коет. Анда Эрни менен Джейми кайрадан бир канча салмактагы алтындарды түшүрүп салганга туура келип, кыймылдаткыч зым аркан аркылуу эми гана тартып жөнөйт. Бирок дарыянын түбү тегиз эмес болгондуктан тактайча такалып калган жерлерден Джейми менен Эрни аны чыгарып жүрүп отурушту. Дал ушул мезгилде кайрымактагы акула бошонуп кетет да тездик менен эле суучуларга жетип келип, бул жолу Эрниге кол салып анын колунан тиштейт. Бактыга жараша Эрни колундагы бычак менен акуланы сайып аны качырып, кыймылдаткыч тартылып бир эле мезгилде жээкке алтындар дагы суучулдар да чыга келишет. Ошентип көп өтпөй эле Эрни кансырап жатып ошол жерден көз жумуп, мындай ишке ачуусу келген Джейми бычагын көтөрүп алып эле Крим төбөлдөргө жөнөйт. Ал Диландын жардамчысын бычак менен жарадар кылып, Дилан болсо кара терлүү Джеймини уртокмокко алат. Бирок аны өлтүргөн жок, анткени суу алдында калып калгандагы бир канча алтынды алып чыктыртыш керек эле. Ошентип ал күнү караңгы кирип кеткендиктен эртеси күнү Дилан Клара менен Джеймини кайрадан сууга жөнөтө баштайт. Бирок кыймылдаткычты бирөө көзөмөлгө алыш керек болгондуктан Джейми кыймылдаткычты күзөтүп калып, Клара болсо эр жүрөктүүлүк жана чечкиндүүлүк менен сууга кирет. Ал унаага жетип барып калган алтындарды тактайчага жүктөп, андан соң унаанын ичиндеги бир тапанчаны көрүп калат да өзү менен кошо алып алат. Бактыга жараша акула аны байкабай калдыбай, тор алтындар менен кошо жээкке чыгып, Дилан жана анын адамдары алтындарды карап суктанып жаткан мезгилде кийимдерин алмаштырып жаткан Клара тапанчасын билдирбестен салып алат. Анткени Клара дагы Джейми дагы эми Дилан аларды тирүү кое бербестигин жакшы түшүнүп турушкан. Айткандай эле Дилан Клара менен Джеймиге өздөрүнүн жанагы башчысы Эрнини кайыкка салдыртып, үчөөнү тең дарыянын ортосуна алып барып түшүрүп акулага жем кылмакчы болуп калат. Дал ошол учурда ал жерде баягы полиция кызматкери пайда болуп, ага Джейми түндө байланышка чыгып белги берип койгонбу же полиция өзү шектенип кайра келгенби айтор. Эрнинин өлүк денесин көрүп, баардыгына тең куралдарыңарды таштагыла деп кыйкыра баштайт. Ошондо ары жактагы Диландын бир адамы келип полицияны атып жиберип, жарадар полиция анын өзүн дагы атып өлтүрүп,
Бирок полицияны Дилан өлтүрүп салганга жетишет. Диландын жарадар жардамчысына болсо Джейми кол салып, тапанчасын дайындап турган Клара Дилан менен атыша кетет. Джеймини муунтуп жаткан адамды Клара темири менен башка чаап, эсине оодарып, ал дарыяга кулап кеткен кезде Дилан чоң мылтыгын алып келип алып, бардыгын аткылап баштайт. Джейми менен Клара сууга секиргенге аргасыз болушуп, Дилан болсо кайыкка түшүп алып, алар суудан башын чыгарса эле ошол тараптарда аткылап жатты. Дилан Джеймини улам сайын аткылап жатканда, Клара сүзүп келип кайыктын түбүнөн чыкканга мүмкүн болуп, күтүлбөгөн жерден кайыкты силкилдетип, Диланды кулатып түшүрөт. Клара тездик менен кайыкка чыгып аны айдап кетип, бул кезде Джейми дагы аман эсен, бирок бутуна ок тийген абалда жээкке чыгат. Акула келгенчекте Дилан дагы жээкке сүзүп чыкканга мүмкүн болуп, бирок бул кезде куралсыз калган Диланга Клара тапанчасын такайт. Анда Дилан Кларага силердин колуңардан баары бир эч нерсе келбейт. Анткени сен адам өлтүргүч эмессиң, ошондуктан мени ата албайсың. Баары бир колуңардан келбейт деп айтып жаткан кезде эле акырындан жээкке жылып жаткан Диланды акула бир көз ирмемде сүйрөп кетет. Ошентип акырында Клара менен Джейми гана аман калып, алар албетте бул ишти сыр бойдон калтырып алтынды өздөрүнө алып калбастан коомчулукка ачыктап болгон окуяны болгондой айтып берип, алтынды да мамлекетке кайтарып беришкен. Анткени Клара менен Джейми алтындын айынан бир гана жаман нерселер болгонун, жалаң гана өлүмдөр болгонун билишип, бардыгын ачыктап кайтарып беришип, андан ары тынч өмүр сүрүүнү каалап калышты. Ал эми Дилан болсо өзүнүн ушундай ач көздүк, камкор жана мыкаачылыгы менен жөн гана алтындын тузагына түшүп, байлык дүнүйө деп жатып акулага жем болуп жок болуп кете берди. Тасманын аягында мамлекеттик жогору жактагы адамдар келишип, Клара менен Джеймиге кылмышкерлердин бетин ачкандыгы үчүн жана башка бардык туура кылган чечимдери үчүн аларга мамлекеттен чоң сыйлык катары чоң суммадагы акча бөлүнүп берилет. Мындай кабарды уккан Клара менен Джейми абдан сүйүнүп, кубанып жаткандарын көрөбүз. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.